Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биздин Илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Илим жана турмуш теле берүүсү кийинки учурларда активдүү иштеп жаткан, кадыр баркы абдан жогору болгон окумуштуулар боюнча, анын ичинде физика, техника багытындагы илимге көп көңүл бургандыгыбызды байкасаңыздар керек. Вот ошол алкакта бүгүн биз Кыргызстанда көрүнүктүү окумуштуу, көрүнүктүү ишмер, физика, математика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Жайнаков, Аманбек Жайнакович ага менен болгон маегибиз сиздердин назарыңыздарда. Аманбек Жайнаков 1941 жылы 7 октябрда Кыргызстандын Талас облусуна караштуу Талас районундагы Кыргыз Казык кыштагында туулган. 1963 жылы Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин физика-математика факультетин артыкчылык менен аяктаган. 1969 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин аспирантурасын бүтүрүп, 1970 жылы кандидаттык диссертациясын, 1984 жылы доктордук диссертациясын жактаган. 1963 жылы Кыргыз Улуттук университетинде окутуучу болуп иштеп, 1976 жылга чейин аталган кафедрада окутуучу, ага окутуучусу, доценти, кафедра башчысы болуп иштеген. 1976 жылы анын жетекчилиги менен Кыргызстанда Жумурияттык жоождор аралык эсептөө борбору ачылган. 1976-2003 жылдары аталган институттун директору, 1984 жылы өзү түзүп калыптаган эсептөө борборуна жетекчи, СССР Илимдер Академиясынын Новосибирск шаарындагы Сибир бөлүмүнүн жылуулук физикасы институтунда ачык мүнөздөгү өзгөчө так электр жааларындагы термогаз динамикалык жүрүмдөрдүн модельдери деген темадагы докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 2000 жылдан бери Улуттук Илимдер Академиясынын академик, 2003 жылы январда Билим берүү министрлигинин алдындагы Билим берүү академиясынын президенти, 2003 жылы февралда Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти, 2011 жылы 13 июлда Үсен Асаналиев атындагы Тоо металлургия институтунун маалыматтык технологиялар жана математикалык модельдештирүү кафедрасынын башчысы. Андан сырткары профессор академик Аманбек Жайнаковда 24 мамлекеттен келген окумуштуулар дүйнөнүн 4 тилдүү өлкөлөрүнүн математиктер коомунун вице-президенти кылып шайлашкан. Аманбек Жайнаков 300дөн ашуун ар кыл илимий эмгектердин автору, 10 чакты монография, 9 окуу китебин жана окуу куралын көптөгөн колдонмолорду жарыялаган. Саламатсызбы, Аманбек Жайнакович? Биз сизди бир эле көрүнүктүү, окумуштуу академик катары билбестен, чынында эле улуу устат, улуу инсан катары билебиз. Сиз ошол Кыргызстандагы айрыкча төмөнкү температурадагы плазма, электр жаасынын физикасы, ошого окшогон фундаменталдык, анан кийин прикладдык иштер менен гана алек болбостон, сиз өз кезегинде азыр дагы билим берүү системасында, билим берүү жаатында абдан жогорку ийгиликтерге жетишип келдиңиз. Мисалы үчүн эл мугалими деген наамды алуунун өзү эле академиялык средада, чөйрөдө, ушул университеттерде профессор болуп жүрүп, ошол атак даңкка жетүүнүн өзү абдан чоң көрсөткүч. Эми биздин теле көрүүчүлөр үчүн бир кызыктуу суроо бул: өзүңүз ошо жаш кезде, студенттик кезден баштап илимге тартылгандырсыз. Ошол жаш кураңыз бир элестетип, кандай ушул чоң илимге келип калгандыгыңыздан баштасак агай. Мен 1958 жылы Кыргыз Улуттук университетине келип, физика, экономика факультетине өтөйүн деген ой менен келип калып, анан кийин колгодан экзамендерди 4-5ке тапшырсам дагы, ал убакта жаңы ачылган факультет болчу. Конкурс өтө кыйыныраак экен. Анан мен ушундай отурсам, анан Юсупов Жапар деген аксакал декан анан келип айтып калды: "Ой жигит, эмне отурасың бу жерде?" деп. Анан мен ушундай окууга өттүмбү, өтпөдүмбү деп күнүгө конкурсту карап отурам. Айылдан келгенсиз. Айылдан келген 10 классты бүтүп десем, анда ой, ал окууга өтүш кыйын болуп калды. Давай физика, математика факультетинде кирсең болот. Аяка бир анча-мынча балдар жетишип болуп атат. Айылдан келген кишилердин баардыгы чоочулап физика, математика факультетине окугубузду келбейт экен. Ошондуктан ошого кандай дейсиң деди. Анан мен ой, макул эле. Анткени мен мектепте
алтын медалга кандидат болуп бүткем. Бирок ушу министерствого жиберишип, негедир мен медал алган эмесмин, бирок диплом менин аттестатымда жалаң 5 менен бүткөн болушумун. Андан кийин мен баргандан кийин алар өзүнчө менден экзамен алып, ошол убакта Мырзабек Иманалиев деген математик, анан кийин Полтавский деген физик экөө отургузуп алып, менден кошумча экзамен алып, анан кийин ал экөөнү тапшыргандан кийин алса болот экен. Физикасына барасың, математикасына барасың деди. Мен физикага барам деп, ошо менен физика факультетине 58-жыл студент болуп өтүп калдым. Ошо боюнча өтүп калып, анан 5 жыл мен аябай жакшы аракет кылып окудум. 1963-жылы физика факультетин мен артыкчылык диплом менен бүтүрдүм. Бүткөндөн кийин анан мени ошол жерге мугалим болуп алып калууга рекомендация беришти. Ага мен ал убакта мен уже 2 балалуу үй бүлөлүү болуп калган кезим. Жок, мен калбайм, мен айылда балдарым бар, апам бар десек болбой, кетип калсам болбой. Мен 3 айдан кийин кайра алып келишти. Министерстводон атайын өзүнчө багыт берип, анан мен университетке мугалим болуп калдым. Ошол 63-жылдан баштап ошо педагогдук мугалимдик кесибим башталды. Улуттук университетте элден мурун мугалим, анан ага окутуучу болдум. Анан кийин аспирантурага өттүм. 66-жылы 69-жылга чейин 3 жыл аспирантурада окудум. Күндүзгү бөлүмүндө. Күндүзгү бөлүмүндө. Ал кезде абдан тартип катуу. Аябай. Анда экзамендерди, минимумдар тапшырышта өзүнчө бардыгы, ар бир философия, иностранный, специальный предметтерди тапшырып, анан кийин айтып калды, мен агайым бар эле, Айтмурзаев Ташмырза деген. Ой, давай берде физикада аспирантурага ала турган кишилер деле аз. Энгилиш Владимир Семенович деген бир ученый мага жагып жүрөт, ошого аспирантурага кирип плазма боюнча деп. Ошонун айтуусу боюнча ал бизде декан болчу ошол убактарда. Физика факультетинен макул деп анан аспирантурага кирдим. Аспирантураны бүткөндөн кийин анан кийин ага окутуучу болуп, анан кийин доцент болуп, анан факультеттин зам деканы болуп, анан кийин теоретикалык физика кафедранын башчысы болуп иштей баштадым. Мына ошентип мен 1963-жылдан 1976-жылга чейин 13 жыл университетте жүрдүм. Мына ошондой жакшы мындай Айтмурзаев, Аргынов деген, Керимгазиев, Усубакунов деген, Сейитбек Садыков деген көп кишилер менен ушундай чоң иштешип, жаш кезимде алардын кичине тарбияларын алып, ошондо факультетте кичине колдон келишинче көзгө көрүнгөн мугалимдердин катарына кошуп. Эң сонун жакшы агайлар мындай өбөлгө жөлөк болушуп, жол көрсөтүшүп, өздөрүнүн баягы бир көсөмдүк иштерин жасаган экен. Ага эми илимдин өзү жөнүндө сүйлөшсөк. Илимге кантип тартылып калдыңыз? Анан кийин ошентип жүрүп анан ойлондон аспирантурага кир деп агайым айткандан кийин аспирантурага киргенде плазмадан эсеп чыгара баштайын десем эле баардыгы эсептердин баары татаал экен. Силер билесиңер, барганда физикада мисалы ал катуу нерселер, суюктук, анан кийин ушулардын баардыгында газ абалында эсептерди чыгарыш жеңилирээк болгон. Плазма деген ал нерсенин 4-чү абалы. Анда жааныктууга менен температурада аябай жогорку температурадагы газдар болгондон кийин ионизированный газ пайда болот. Иондоштурулган газдар пайда болот дагы. Иондоштурган газдар болгондон кийин аны теңдемеси татаал болот. Мына ошондо теңдемелердин татаал болгондугу ал аналитикалык, белгилүү математикалык жол менен чыгарылышка өтө кыйын. Мектептен жөн эле укканбыз, анан айрыкча жогорку окуу жерде окуп атканда ушул плазма десе эле өзүбүзчө мындай коркуп, сестенип турчубуз да. Заттын 4-чү абалы, бул өзгөчө экстремалдык абал, иондоштурулган газ болгондо да жогорку температурада абдан мындай эме деп. Анан ошондо спец курстарга бөлгөндө баарыбыз ошол секциядан каччубуз. А сизде ошол жерге мындай наоборот кайта өзүңүздүн эмеңиз менен барган турбайсызбы? Чын эле татаал. Ал ошондой барып калдым. Анан барып калгандан кийин эми жетекчи Энгиш Владимир Семенович жетекчи ал киши бар азыр. Көйлө күчтүү. Ал күчтүү эмгек жазып, аспиранттарда кандидаттар чыгарып атат. Анан кийин ал киши өзүнчө өздөрүнүн аспиранттарын биздердин баардыгын чогултуп туруп ошо плазма боюнча студенттерге лекция окутту. Ал убакта ошондой аспирантский практика деген бар болчу. Абдан кызыктуу практика экен. 30 саат лекция окудум. Сиздер өзүңүз? Өзүм.
30 saat лекция окуганда мен эле эмес, студенттер эмес, башка аспиранттар дагы соискательдерде English өзү баш болуп, мугалим кафедранын, теоретикалык физика кафедранын мугалимдери бүт катышып, ар бир лекцияны өзүнчө обсуждение, өзүнчө анализ жаадырып суроолорду беришип, кемчиликтерин, жетишкендиктерин айтып атышты. Абдан сонун. Ошондо мен аспирантурада окуп жүрүм, анан 69-жылы аспирантуралык суроогум бүтөйүн деп калды. Андан кийин ишим кичине кечиктирип баштагандан кийин аны эсептеш үчүн мага компьютер, электрондук эсептөөчү машина керек болуп калды. Аны кандай кылайын десем, Кыргызстанда жок экен. Абдан эски машиналар бар экен, аны жарабайт экен эсептегенге. Андан кийин мен Улуттук университеттин жетекчилерине кайрылып, Ташкентке институт кибернетиканын эсептөөчү борборуна кат алып, ошол жерге практикага, стажировкага барып, анан ошо Ташкентте өзүмдүн электрондук эсептөөчү машинени колдонуп, урам теңдемелеримди ошол жерден чыгара баштадым. Биринчи ошо чыгарылып, ошол жерде анда дагы убакыт өтө тар. Мага кат жазып берген, бирок баягы университетти билебиз, көп акча төлөй албайт. Барып туруп электрондук эсептөөчү машиненин жанына раскладушка коюп, кечинде саат 10-до барам дагы, таң атканча ошол жерде жатып, ошону эсептейм. Мына аракет деген ушул да. Ошентип 2 ай эсептеп, анан кийин мен 3 каптай баягы компьютерден чыккан кагаздарды көтөрүп келип, анан жарым жыл, 1 жыл анан Бишкекке келип туруп, ошонун баардык анализдерди, результаттарды эсептеп жүрдүм. Бул эми теориялык эсептөөлөр. Теориялык эсептөөлөр. Анан ошентип мен 1000 көп кечикпей эле 1970-жылы плазматрондогу өткөргүч газдардын стационардык агымы деген темада өзүмдүн кандидаттык диссертациямды коргодум. English жетекчи болду. English илими жетекчи. Кыргызстанда ошол биринчи ошо 70-жылы физика математика илимдин кандидаты деген дипломду алып, ошо менен мен кызыга баштадым. Мына ошондо андан кийин кызыккандайын ойлодум, эми мындан аркы менин дагдырым электрондук эсептөөчү машина менен байланыштуу болот экен. Анткени ал мен чыгарган эсептер ал дагы жеңилиреги. Улам андан татаалыраак эсепти чыгарсам, ошончолук күчтүү электрондук эсептөөчү машина керек. Алардын дагы эсеп памяти аябай көп болуш керек. Мына ошондуктан ошол маселе коюма келди дагы. Анан кийин ойлоп туруп, эмне кылсам деп, кичине аркы менен сүйлөшсөм айтып калды, Кыргызстанга эсептөөчү машиналерди эсептөөчү центр ачса болот. Эсептөөчү борбор ачса болот деп. Анан кийин ошол вопрос менен сүйлөшүп калып, анан Абдулла Каниметов деген министр биринчи. Анан айтып калды, ой, мен дагы ошондо ойлоп жүрөм. Сен ошо Ташкенттен барып, ошону үйрөнүп келген экенсиң. Сенден башка Кыргызстанда киши жок болуп атат. Ал кезде ошондо эсептөөчү борбор түзөлү. Вуздар аралык эсептөөчү борбор түзөбүз. Межвузовский вычислительный центр. Ошол билим берүү министринин алдында. Билим берүү министринин астында өзүнчө штатың менен ошол жерге директор болгон. Бирок отдельный өзүнчө мындай здание бере албайбыз. Мына Националдык университет, Улуттук университет менен Политехникалык институттун базасында болот. Чоң машинелердин жарымын Политехник институтка коебуз, анткени чоң жогорку окуу жай, жарымын Улуттук университетке коебуз деп. Анан бүт Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардагы студенттер, аспиранттар жана диссертация, докторсуз жазгандардын баардыгы ошол жерге келип иштей берет. Бул өзүнчө эле бир аларга дагы өбөлгөчө турган центр болду. Эң сонун болуп турду. Анан центр болуп калды да, ошо менен 1976-жылы ошол центр курулду. Ошонун биринчи директору мен болдум. Сиз шайлаштыңыз. Мени шайлады. Жүздөгөн сотрудниктер болду. Алардын баардыгы баягы центрде иштеп, анан кийин бизде ЭС ал убакта единый серия ЭС ЭВМ деп койчу, электрондук эсептөөчү машина 10-22ден баштадык. Андан кийин 10-33 алдык, 10-35 алдык, 10-46 алдык, 10-45 алдык. Ошондук абдан кымбат баадагы электрондук эсептөөчү машиналерди ЭС серияларды алып келип туруп, университетке 2 зал, Политехникиге 2 зал, 4 зал жасадык. Анда ал машиналер чоң, ар бир машина
200 квадратный метр жерде элечи. Биз да көрүп калдык, чындыр ошондой болчу. Ошондой. Андан башка дагы студенттерди алып келиш үчүн машинеге коркуп киргизбейбиз, бузуп коет деп. Дисплейный класстар түзчүбүз. Дисплейный класска, ар бир класска 15-20дан студент алып келип, ошондой класстарды түздүк дагы. Ошол класстардын баардыгы ошол электрондук эсептөөчү машинеге кошулуп, ошолор менен иштеттик. Алардын баардыгы программа түзүп, анан кийин перфорациядан өткөрүп, ошол машина менен иштей баштады. Ошо перфокарталарды көтөрүп, ар бир тешигинде бир бузулуп калса, ошону таап иштеш керек. 1 сутка, 2 сутка. Бул азап иште абдан күйшүктүү. Мына ошондой иштен баштадык дагы. Анан кийин бүт Кыргызстан университеттин, техникалык университет, техникалык окуу жанагы политехникадагылар, андан башка эле жогорку окуу жайлар, Арабаевда баардык жогорку окуу жайлардагы студенттерди колдон келишинче кылдык. Андан кийин анда болду да. Бул аны менен гана токтоп калбайт. Аны окутуш үчүн мугалимдерге билим бериш керек да. Мына ошондуктан биз мектептин мугалимдерин, жогорку окуу жайлардын мугалимдерин баардыгына курс уюштурдук. Курс электрондук эсептөөчү машинени жазыш керек. Ошого жазып атайын бүт Кыргызстандагы өзүмдө иштеген мугалимдердин баардыгын тартып, аларга курс уюштуруп, Кыргызстан боюнча бүт жогорку окуу жайлардын атайын курстардан баардыгы өтүп, өздөрүнчө сертификат ала баштады. 1 айдан окуду, 15 күндөн окуду аларында. Андан башка дагы министрликтин өзүнө дагы система түзүш керек болуп калды. Абитуриент, студент, кадры дегендерди түздүк. Анан кийин анда тармактык отраслдардын эсебин, андан башка азу, вуз деген немелердин баардыгын түздүк дагы. Мына ошонун негизинде даже биз бүт жогорку окуу жайлардагы кирип экзамендердин баардыгын компьютер менен ала баштадык. Вот ошолордун башында сиздер турбайсыздарбы? Ошонун башында мен. Ага, эми мына менин колумда сиздин 1984-жылы Новосибирск шаарында коргогон докторлук диссертацияңыздын автореферат турат. Эми ал кезде Новосибирскке барып, Ленинград, Москва, Киевтерге барып докторлук диссертация коргоо деген бул абдан сейрек кездешчү, абдан чоң эмгек талап кылган ушундай бир талабы катуу мезгил болчу да. Эми ошол сиз ошол Абдулда Каныметовдун баягындай таасири менен, өзүңүздүн аракетиңиз менен негизинен ошол электрондук эсептөө системаларын Кыргызстанга жайылтып, эле тим болбостон ошол учурда дагы жарыш параллель түрдө өзүңүздүн докторлугунун үстүндө иштеген болсоңуз керек да. Эми ушул жөнүндө айтып берсеңиз, себеби бул жерде модели термогазодинамических процессов в открытых синоточных электрических дугах деп фундаменталдык эме экен да, бул элимиздин. Бирок ошентип сиз айткандай, Каныбек Осмонович, сиз айткандай, эми сиз болсо физика математиканын илиминин доктору, профессор, окумуштуу катарында мунун баардыгын түшүнөсүз. Ооба, кандай илимдин доктору болуш керек. Новосибирскке барып жакташтын кандай оорчулук, кыйынчылыктары бар. Сөзсүз да. Анткени сиз менен ошондой убакытта эле биз байланышып, түшүндүп, абдан жакшы ушундай кызматташып жүрөбүз. Аябай ушундай сиз сыймыктуу адамсыз кыргыздар арасында ушундай жакшы иштерди баштап атасыз. Мына ошон үчүн мен дагы 1900 бүтүп калдым ишимди. Бүтүп калып анан Кыргызстанда чоң ушу ылдыйкы температурада плазма боюнча чоң семинар, конференция өткөрдүк. Эл аралык. 400ге жакын киши катышты. Ал кезде СССРдин дүркүрөп турган кези. Анан кийин ошондо мына Жаныбек Жээнбаевич институттун директору, Мырзабек Иманалиев академиянын президенти. Анан айтып калды, эми биз болсо уже доктор болгонбуз. Эми давай силер жаштар чыгышыңар керек, давай деп туруп, анан кийин мени академиянын чоң актовый залында ошол докладка мага мүмкүнчүлүк берди. Ой, ал кезде бул абдан укмуш чоң 83-жылы ошол жерде мен 45 мүнөт доклад жазадым. Суроолор болду. Эл аралык окумуштуулардын алдында. Бүт эл аралык окумуштуу, анда сырттан келген окумуштуулар аябай көп. Ал өзүңүз эстердин убагында, эстерден анан кийин Новосибирск, Москва, андан башка дагы башка мамлекеттерден келген, Европадан, Азиядан, Германиядан, Югославиядан келген, Индиядан келген окумуштуулар, баардык жактан келген окумуштуулар бар болчу. Анан ошо менен мен доклад жазадым дагы. Доклад жазганда айын айтты, "О, доклад жакшы өттү" деп уже мага
оппоненттер табыла баштады. Анан ойлодум, каяка жактаса болот. Көрсө ошол убакта СССРдин принципи бар экен. Кайсы мамлекет кай жерге жакын болсо, ошол жерге барып жакташ керек экен. Москвага барайын десем, жок, мен Новосибирскке жакташым керек экен. Анткени Новосибирскиде Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан окумуштуулар ошолдогу диссертационный советтин мүчөлөрү экен. Ошонун ичинде Жаныбек Жээнбаевич да мүчө болуп доктор наука катарында. Дагы ошондой эле Казакстандан Устуменко деген ушундай мүчөлөр бар экен. Анан мен барып ошо менен 84-жылы ошо Казакстанга немеге Новосибирскиге жактай турган болдум. Анда жылуулук физика институту бар болчу. Аны академик Кудадалаце деген башкарган. Ал академик Кудадалаце атактуу киши. Бу жерде менин китебимде сүрөтү бар анын. Бу жерде мага докторский диплом тапшырып аткан. Ошол академик Кудадалаце, председатель совет. Андан башка дагы жерде 4 СССРдин академиги бар, член советте. Жуков Михаил Федорович, Накаряков деген, анан кийин Рубцов, Ребров деген. Мына ошолордун баардыгы, андан башка дагы менин 3 оппонентим бар эле, бирөө ооруп калып 4-нчү оппонент болду. Ошол жерге мен 1984-жылы ачык мүнөздөгү өзгөчө так электр жаандагы термогазодинамикалык процесстердин модельдери деген темада өзүмдүн докторскую диссертациямды жактадым. Жактап, Новосибирск ошол жанагы бөлүмүндө жылуулук физика. Анан кийин алар айтышты, силерге теге ведущее учреждение жанында болот турган институт масса теплообмен Белоруссия болду. Анан кийин оппоненттердин бири Украинадан Урюков деген белгилүү окумуштуу, Полак деген дагы ушундай белгилүү Москвада. Ошондой оппоненттерди назначить этишти. Мен ошо менен аерге барып, анан кийин ошол жерден барып Белоруссияга, Украинага, Москвага доклад жазадым. Бул кандай деген жоопкерчиликтүү иш болчу ал кезде. Ошолордун баарына жактап доклад жазап келгенден кийин анан кайра Новосибирскиге барып, ишимди берип, анан ошо менен 84-жылы жактап, бат эле 85-жылы диплом бекип калды. Жакшы иштеп. Анан кийин ошо менен диссертация абдан сапаттуу болгондо биз дагы угуп көрүп жүрөбүз. Агай муну ол айткан сөздөрүңүздүн баардыгы башыңыздан өткөргөндөрдү. Мен атайлап ушинтип суроо берип, сизди айттырып алайын деп аткан негизги максаты азыркы биздин жаштарга сабак болуш керек да. Сабак болуш керек. Бир чети өзүңүздүн теориялык ыкма катары ошол ЭВМди өздөштүрүп, экинчи чети убакытты кетирбестен ошол эми 70-жылы илимдин кандидаты болсоңуз, 14 жылдан кийин эле илимдин доктору болуп атасыз. Азыркы жаштарыбыз кээде жалакайлык кылып, мен Москвага барып доклад кылып келгенден корком агай, мен тиги Ташкентке эле бара калайын, же болбосо могул эле ушу Бишкектин эле бир университетине өтө калайын. Алыс барса Алматыны сурашат. Ал кездеги тартип, ал кездеги талап, ошон үчүн мындай сиздей калибрдагы келечектин окумуштууларын тарбиялаганда, демек биз деле ушуга сабакты өздөштүрүп, ушу талапты азыр жаштарга абдан катуу коюшубуз керек деп ойлойм да. Вот. Андан кийин эми мына ушул академик Жаныбек Жээнбаевич жөнүндө сөз кылып калдыңыз өзүңүз. Бул кишинин дагы басып өткөн жолу, ээлеген орду биздин кыргыз илиминде, кыргыз илимин уюштурууда өзгөчө бир орду бар киши, баарыбыздын агайыбыз, мынакей сиздердин агайыңыздар, андан кийин биздин агайыбыз болуп жүрдү. Мен дагы докторлук диссертациям корголушуна мынакей сиз, Жаныбек Жээнбаевичтер уюштуруу иштерине, бюрократиядан кутултуу иштерине абдан жакшы жардам бергенсиздер. Ушул киши жөнүндө бир аз молок кеп кылып берсеңиз дагы. Эми Жаныбек Жээнбаевич деген менин агайым, анткени ал биринчи эле ушул институт физика түзүлгөндө, бул 74-жылы ошо институтта директор болуп калды. Анткени мен 70-жылы кандидат болгондо, бул киши 70-жылы доктор болгон. Биринчи доктор физик. Кыргыздардан, Бул өзү абдан маанилүү. Анан биринчи доктор физик, анан ошол биринчи институт 74-жылы түзүлгөндө эле институттун директору болду. Анан кийин ошол институтта ушул институтта жакшы өндүрүш, мындай өркүндөтүп өздүрүш үчүн
ал өзү плазма ылдыйкы температура плазма спектроскопия менен абдан күчтүү заниматься этчи. Ошондо дагы эң керек болот деп эксперименттер менен булар заниматься этишти, эксперимент менен. Негизги эксперименти Жаныбек Жээнбаевич менен Владимир Семенович Энгриш. Анда Энгриштин лабораториясы бар болчу. Ошол экөө абдан өнүктүрүп, анын алып лабораторияларында bir 20'day kişiler иштеп атышты да. Өзүнчө эле бир илимий мектеп түзүлгөн экен. Ал илимий мектеп Москва менен, Новосибирский менен ушун баардыгы менен тыгыз байланышта болуп, биздеги мына плазматрон деген, биздин плазматрон деген ал электр жаасынын негизиндеги түзүлгөн генератор. Ал жанагы ошол ар кандай температурада аны иштетүүгө болот. Ошон үчүн ал плазматронго кызыгып Новосибирскийге дагы, Москвага дагы, Малайзияга дагы жана башка керектүү жерлердин баардыгына биздин эле иштөөчүлөр барып, ошону орнотуп, ошону иштетип жатышты. Ошон менен алардан байланыштар болду. Анан кийин мен баягы теория менен заниматься этип аткандан кийин основной теориянын негизгиси ошол жанагы эсептөө эксперимент, анан кийин сандык методдорду колдонуу менен ошонун автору болуп мен биринчи эле ошо теория менен мен баштап калдым. Анткени бул иштер экспериментатор болчу. Анан кийин ошонун негизинде жанагы эсептөөчү борбордо алар дагы Патон институту, электроширетүү институту, МВТУ Бауман алар да кызыгышып, мен менен кошо иштешип, алар менен да кошо китептер жаздым. Алар менен договор түзүп, илимий договор түзүп, ошолордун теоретикалык ишти мен ошолор менен кошо аткара баштадым. Эң сонуна сиздин аябай биздин байланыштар күчөдү. Эксперименталдык мектебиндеги бир өзгөчө ордуңуз бар экендиги сезилип турат да. Себеби мен физик катары дайыма айтам да, биз теоретиктерди өзгөчө сыйлашыбыз керек. Булар бир 10 жыл алдыда жүргөн кишилер, булардын расчеттору мына Ландаунун теориялык физика боюнча жасаган иштери өзүнө эмнени айтып турат. Ошондуктан тилекке каршы Жаныбек Жээнбаев, сиздей калибрдеги теоретик физиктер дагы эле аз биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Сиз макулсузбу ушуга? Бардыгыбыз эле баягы эксперименталдык физикага кирип, анан кийин аны баягы өзүбүздүн деңгээлибизге жараша интерпретация кылып, бирок баары теоретиктерге муктаж болобуз да. Эми өзүңүздүн окуучуларыңыз жөнүндө сөз кылып берсеңиз агай. Мына экспериментальный физикадагы кийин улам барган сайын эстер жоюлгандан кийин өтө кыйын боло баштады. Аппаратура жок. Приборлордун баары иштебей калды. Анын баарын сатып берели десе жогорку суммадагы долларлар турат экен. Химикаттар керек, материалдар керек. Баардыгы аябай кыйын боло баштады. Ага караганда бул жанагы электрондук эсептөөчү машинелери Кыргызстанда көбүрөөк боло баштады. Ошол эң туура кылган экенсиз. Чоңураак машинелердин баардыгынан эметип, анан кийин биз 90-жылдардан баштап, 92-жылдардан баштап кичинекей жанагы компьютерлер персоналдык компьютерге өтүп, мен ошонун автору как институттун директору катарында Гренобль шаарына барып, Франциядан договор түзүп, 180 комплекс ЭВМдерди алып келип, ошону Кыргызстандын баардык точкаларына, Баткен, Тогуз-Торо, барбаган жерим барган жок, бүт мектептерге, жогорку окуу жайларга, министрликке керектүү баардык жерлерине таратып, ошонун иштегенин контролдой баштадым. Анан кийин ошондуктан уже анткени чоң ЭВМдерге эч ким келбей калды. Ар бирине өзүндүк персональный компьютерге өтүп кетишти. Анан кийин мен ошондо жаңы эле барып чоң ЭВМ болуп өткөндөн кийин эле мен окуучуларды тарта баштагам. Анткени иштегиле деп өзүмчө отдел түзгөм. Ошо прикладдык эсептерди сандык метод менен чыгаруу, илимий темаларды берип, мен өзүм эле өзүмчө отдел түзүп, мен отделимде дагы 15 киши бар болчу. Ошолордун баары илимий темалар менен иштеп, анан ошол учурдагы татаал эсептердин баардыгын улам барган сайын, компьютер жаңыларын алган сайын, татаал эсептерди чыгарышка мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Анын өзүнчө татаал программаларды түзө баштадык. Мына ошонун негизинде менин окуучуларым дагы жанданып, анан кийин ошонун ичине мына мен 6 илимдин докторун, 15 илимдин кандидатын чыгардым. Өзүнчө эле илимий мектеп бар экен. Мектеп түзүлдү. Анан ал илимдин докторлору өздөрүнүн кандидаттарын да чыгарып атат. Анан эсептеген жерим. Алар эми сиздин неберелер болуп калат. Неберелер болуп атат.
Менин кээ бир мыкты кандидаттарым дагы өзүнчө кандидаттарды чыгарып атат. Андан башка да азыркы күндө мага прикрепленный 5 докторский диссертация даяр болуп турат. Биз телекөрүүчүлөргө айтып коюшубуз керек, Аманбек Жайнакович баягы классикалык үлгүдөгү окумуштуу деп билебиз да сизди. Себеби убагында сиз өзүңүз дагы жакшы ошол кездеги алдыңкы окумуштуулардан таалим тарбия алгансыз. Анан ошону жөн эле ошол боюнча калтырып, кандидат болгондон кийин доктор болгондон калтырып койбостон, сиз өзүңүз дагы ошо классикалык үлгү боюнча окуучуларды пайда кылып, алардын окуучуларын пайда кылып отурганын өзү бул илимдин өнүгүшүнүн эволюциялык жолу да. Сиздин ушул эмгегиңиздин эң чоң жетишкендиктери ушул. Атактуу академик Аманбек Жайнаковдун ачылбаган сырлары, изилдеген илимдери жөнүндө кызыктуу көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн ошол жылдын 24-августунда кечки саат 19:30 көрө аласыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз Илим жана турмуш телебөрүбүздүн кезектеги саны сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар. Сизге да ийгилик каалайм. Көп ийгиликтүү иштерди өткөрүңүзгө тилектештик.